Бишкекте тыгынды чечүүнүн кардиналдуу жолдоруна барыш керек. Бул биринчиден монорельс, мен дагы бир жолу айтып атам. Аларча дарыясы 17 километр, Аламүдүн дарыясы 19 километр, ылдый жакка барып туруп Бычкага кошулат. Бычка менен круговой кылып, мен дагы бир жолу айтайын. 1000 автобус, Бишкекке 5000 автобус алып келебиз деп атат. 1000 автобус чыгат азыр Бишкекке. Бул эки жолдор менен бул машинанын көптүгү менен тыгындар чечилбейт, тыгындар күн сайын күчөйт. Дагы бир жолу айтайын, монорельс саласыңар или метро саласыңар, башка жолу жок. Анан элдер ошол монорельске түшүп, силер Бишкекте 1 саатта 100 000 киши ташышыңар керек. Кечке чейин 700 000 кишини ташышыңар керек. Муну бул эки азыркы автобустар менен алып бара албайсыңар. Да, автобустардын келүүсү абанын тазаруусуна жардам берет, себеби газовый электр автобустар келип атат, бирок тыгынды чечпейт. Канчалык көп автобус келген сайын тыгын күчөйт. Ошон үчүн мен дагы жолу айтам, монорельс 1000 автобусту алып келгениң $100 миллион болот. Монорельс системасын салганың бул $280 миллион керек. Дагы 2000-3000 автобус алып келебиз деп атасыңар, ошончо акчаны монорельске куйгула. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу өкмөт, дагы бир жолу айтып атам. Монорельс саласыңар или метро саласыңар, ошондо көйгөй чечилет, болбосо чечилбейт.